Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин төрагалары. Мына биз сиздердин алдыңыздарга Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо тууралуу маалыматты алып келдик. Себеби дегенде, ушуга чейин биз ушул маселелердин бардыгын ДСП кылып, секретарь кылып кармап келгенбиз. Себеби сүйлөшүүлөр маалында, жанагы макулдашуулар маалында ар түрдүү сөздөр болуп, оң, тетири пикирлер айтылып отуруп, ошо биздин сүйлөшүүлөрүбүзгө терс таасирин тийгизип калбасын деген гана максатта. Бүгүндөн баштап биз ушул ДСПны бардыгын снимать этебиз. Бүгүндөн баштап ачык айкын талкуулайбыз. Себеби биз макулдашууга жетиштик, колду койдук. Мына буюрса жакында сиздер менен сүйлөшкөндөн кийин, мына комитеттерден өткүзгөндөн кийин президенттерибиз кол койсо, андан кийин ратификацияга дагы келебиз. Ратификацияны өткүзсөк, андан кийин президенттерибиз уже акыркы окончательный варианттарына колду коюп, эки мамлекеттин ортосундагы договор түзүлөт. Ошондуктан бүгүн биз ачык жарыялап коеюн, мындан бияка ушул Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасы боюнча документтердин бардыгы ачык түрдө каралат. Коомдун бардыгына жарыяланат. Так, бардыгыңыздар өз пикириңиздерди ачык айтсаңыздар болот. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, мен ушу башында бир-эки сөз менен айтып кетейин. Мына мен азыр сиздерге айткан маалда колдоруңарга ручканы алып, тетрадты алып, жакшынакай кылып жазып отуруңуздар. Анан кийин цифралар көп бул жерде. Бул жерде жанагы айтыла турган маселе көп. Ошолорду жазып алып туруп, кайсыл маселе болсо так сурооңорду берсеңер, мен так жооп берүүгө аракет кыламын ар бириңерге. Анан жанагы туура эмес угуп алып, анан туура эмес маселе же туура эмес болуп кетпесин деген максатта. Себеби чегара деген өтө баалуу, себеби бул маселени биз акыркы 4 жылдан бери өтө көп жолугушуулар өттү, өтө көп кыйынчылыктар болду, өтө көптөгөн сүйлөшүүлөр болду. Эми ошонун натыйжасында мына бүгүнкү келишимге даярдык келдик. Урматтуу депутаттар, урматтуу комитет төрагалары, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумуштары 2002 жылдын декабрь айында башталган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегациялары 45 протоколго, топографиялык жумушчу топтору 86 жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору 25 протоколго кол коюшкан. Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чегаранын жалпы узундугу 1006,84 километрди түзөт. Анын ичинен 519,9 километр чегара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 486,194 километр тилкеси акыркы 3 жылдын ичинде такталды. Белгилеп кетсек, 2011 жылы бекитилген 519,9 километр чегара тилкеси боюнча Тажик тарап Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегараны арасы жөнүндө келишимге кол коюуну сунуштап, тиешелүү материалдарды даярдаган. Бирок Кыргыз тарап Кыргыз-Тажик чегарасы толугу менен такталып жазылганга чейин келишимге кол коюуга макул болгон эмес. Себеби аталган 519,9 километр чегара тилкеси жалаң тоолуу аймактарды камтып, эл жыш жайгашкан жана чыр чатактар көп катталган аймактардын чегарасы толук такталган эмес эле. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр башталган мезгилден тартып эле Тажик тарап чегараны тактоодо 1924-1927 жылкы материалдар менен иштөөнү карманып келген. Ал эми Кыргыз тарап 1991 жылдын 8 декабрындагы көз карандысыз мамлекеттик сериктештигинин түзүү жөнүндөгү келишимди, 1991 жылдын 21 декабрындагы Алмата декларациясын жана КМШ мамлекеттеринин эгемендүүлүктү сактоо, аймактык бүтүндүк жана чегараларды кол тийбестиги тууралуу Москва декларациясына негиз кылып, Кыргыз-Тажик чегарасын жазууну сунуштаган. То есть эки мамлекет эки түрдүү документтер менен тактоону сунуштап келишкен. Мындан улам тараптар чегараны калган бөлүгүн тактоодо бирдиктүү чечимге келе албастан, сүйлөшүүлөрдүн кийинки 10 жыл аралыгында
жылга чейин бир да метр чек ара тилкеси тактай алышкан эмес. 2021 жылдын тартып, эки мамлекеттик өкмөттүк делегациялары чек араны тактоо иштерин жигердүү улантып, талаа изилдөө жана камералдык жумуштарды жүргүзүүнүн натыйжасында төмөнгөдөй жыйынтыкка жетиштик. То есть biz, в конце концов, bir эмеге жыйынтыкка келдик, что biz жанагы 1924-27 жылкы карталар менен эмес, 1991 кабыл алынган азыркы биздин жашап турган чек араларыбыз боюнча тактоолорду баштадык. Ушуга экинчи тарап макул болду. Эми кабыл алынган чечимдердин бардыгын мен бир тараптуу деп айта албаймын. Себеби дегенде бир тараптуу мамлекеттик чек ара эч качан чечилбейт. Эки тараптын тең кызыкчылыгын карадык. Бир тараптуу кызыкчылык менен чечилген чек ара эч качан жакшылык алып келбейт. Себеби экинчи тарапта гана ыраазы болуш керек. Эки тарап тең бири-бирине ыраазы болгон күндө гана тынчтык орнойт, түбөлүк тынчтык келет деген ушундай принциптерди биз кармандык. Ошондуктан тажик тарап менен дагы биз өтө тыгыз байланышып иштеп, алар бизге кайсыл керектүү жерлеринде бизге мындай уступка кылып берип атышты. Биз аларга керектүү жерлеринде аларга ыңгайлуу болгон нерселерди биз аларга уступка кылып берип аттык. Ошентип отуруп акыры келишим түзүлдү.